Эмнеге мен тирүүмүн? Адам чыдагыс оор сыноону башынан өткөргөн пакистандык темир айым Муниба Мазари. Суперблог каналы тартуулайт. Видеону аягына чейин көрүңүз. Кызыктын баары алдыда. Мен турмушка чыкканымда 18 жашта элем. Мен абдан консервативдүү үй бүлөдөн чыккам. Менин атам турмушка чыгышыма каршы болбоду. Ал мага эгер сени ал жигит бактылуу кыла алса, мен албетте ооба дейм кызым деп жооп берди. Өкүнүчтүүсү бул неке бактылуу кыла албады. Турмушка чыккан соң 2 жылдан кийин, ошондо болжол менен 9 жыл мурда болуп калат. Мен кырсыкка учурадым. Менин жолдошум ролдо барат уктап кеткен экен. Машина чоңкур жерге кирип кетти. Жолдошум болсо секирип чыгып кеткенге үлгүрүптүр. Ооба, мейли. Ал чыгып кеткенине абдан кубанычтамын. Бирок мен машинада калып калдым. Мен көптөгөн жаракаттарды жана зыяндарды алдым. Жарааттарымдын тизмеси көп. Оң колум чыканактан сынган, билегим жабыркаган, көкүрөгүмдүн сөөктөрү болсо жанчылып кеткен. Бирок мени жана жашоомдун түп тамырын өзгөрткөн нерсе омурткамдын жаракат алышы. Көптөгөн адамдар бизди сактап калууга шашты. Мени автоунаадан сууруп чыгышты. Мына ошол кезде жүрөнүм жабыркаган экен. Ооруканада өткөргөн кездерим үрөй учурат. Аргам канча. Айласыздан мен түбү жок туңгуюктун четинде тургандай болдум. Ошол кезде жаныма дарыгер келип, сиз сүрөтчү болууну каалаган экенсиз, бирок үй кожойкеси болуп турсуз. Сизге жаман кабарым бар. Сиз эми сүрөтчү боло албайсыз деди. Эртеси күнү ал дарыгер дагы келип, сиздин омурткаңыз катуу жабыркаган. Эми сиз баса албайсыз деди. Терең дем алдым да бул жаман кабарларга туруштук берүүнү чечтим. Эртеси ал дарыгер дагы келип, омуртканын жана белдин жабыркаганынан улам, сиз эми бала төрөй албайсыз деди. Ооба, бул күн мен үчүн абдан оор болду. Мен өзүмө мен эмне үчүн тирүүмүн? Мени кармаган эле нерсе ушул суроо болду. Мен бир агаман сурандым. Мен билем колум сынганын, бирок ак халатчан медайымдардан, доктурлардан, төрт тарабымда турган боп-боз дубалдардан чарчадым. Суранам, мага бир аз боек жана альбом алып келип берчи. Мен сүрөт тарткым келип жатат дедим. Биринчи сүрөтүмдү оорукананын керебетинде тарттым. Ошентип алгачкы сүрөтүмдү оорукананын керебетинде тарттым. Жатып алып өмүрүмдө биринчи жолу сүрөт тартышым. Бул кандай керемет терапия. Бир да сөз айтпай ичтеги сезимдериңди сүрөт аркылуу билдиресиң. Мындай жол менен мен да өзүмдүн окуяларымды бөлүшө алдым деп ойлойм. Бирок көп учурда келген адамдар кандай сонун сүрөттөр, канчалаган түстөр менен тартылган деп айтышчу. А сүрөттөгү кайгы моңду эч ким көрө алган эмес. Ал мага эле көрүнчү. Мына ошондо мен өзүм каалагандай жашай берем деп чечтим. Мен башкалар үчүн эмес, өзүм үчүн, азыркы учур үчүн жашайм. Мен коркуу сезимим менен күрөшөм. Анан мен бардык коркуу сезимимди кагазга түшүрүп, алардын баарын бир-бирден жеңип чыгам деп чечтим. Бирок менин эң чоң коркунучум эмне болгонун билесиңерби? Ажырашуу. Мен бул коркуу менин башымда бар экенин билип, бул коркуудан дагы арылдым. Ооба, баарына чыдадым. Мен эмоционалдык жактан күчтүү болгонумдан, мурунку жолдошумдун дагы бир жолу үйлөнгөнүн билип, мен сиз үчүн абдан кубанычтамын жана жубайыңызга бардык жакшылыктарды каалайм деп кат жаздым. Болбосо ал менин абалымды абдан жакшы билет эле. Менин дагы бир коркунучум кайрадан эне боло албагандыгым эле. Бул кабар мени чындап эле тебелеп кеткен болчу. Бирок кийин түшүндүм. Дүйнөдө сүйүүнү, мээримди каалаган балдар көп. Ошентип ойлой турган эч нерсе деле жок. Барып балдарды асырап алсам болот. Мен бул нерсени аткардым. Мен өзүм жөнүндө маалыматтарды ар кандай уюмдарга, балдар үйүнө жөнөтүп чыдамсыздык менен күтө баштадым. 2 жылдан кийин мени Пакистан шаарына чакырышты. Мен коңгуроого жооп бердим. Мунира Манаби сизби? Кичинекей бала бар. Багып алгыңыз келеби деди. Мен, ооба, мен аны асырап алгым келет. Үйүмө алып кетем деп жооп бердим. Ал убакта ал 2 жашта эле. Азыр болсо 7 жашта. Айыптардын коляскасында отурганыңда эң көп кайгыны эмне жаратарын билесиңерби? Коом сизди кабыл албайт деген ой. Анткени дүйнөдө идеалдуу адамдар жок. Биз анын идеалдуу тарабында да эмеспиз. Ошентип мен көп элдин алдында болууну чечтим. Мен сүрөт тартуумду уланттым.
Азыр менин эсебимде моделдик компаниялар көп. Ал эле эмес, улуттук Пакистан телеканалынан бир көрсөтүүнү алып барууну чечтим. Мен Бириккен Улуттар уюмунда пакистандык аялдардын жана балдардын кызыкчылыктарын коргой турган элчи болуп калдым. Азыр мен аялдардын жана балдардын укуктарын коргойм. 2015-жылы BBC'нин эң таасирдүү аялдар тизмесине кирдим. 2016-жылы болсо Forbes тизмесине да кирүүгө үлгүрдүм. Демек, өзүңдү кандай болсоң, ошондой кабыл ал. Коом да ошондой кабыл алат. Баары биздин ички дүйнөбүздөн башталат. Чындыгында ар бирибиздин оюбузда жашоо мындай же андай болуш керек деген таң калыштуу түшүнүк бар. Ар бирибиз өзүбүзгө тапшырма берип, мен андай кылышым керек дейбиз. Болбой калса багынып беребиз. Мен эч убакта майыптар коляскасында болом деп ойлогон эмесмин. Ооба, эч убакта мындай болом деп ойлобогом. Бул жашоодо сыноолор көп. Берилген сыноолордо эч качан жеңил болбойт. Эгер сага жашоо лимон берсе, сен ал лимондон лимонад жасаганды үйрөн деген кеп бар. Кырдаалды, айланадагы адамдарды күнөөлөбөгүлө. Коркунучтардан ыйлоо бул нормалдуу эле нерсе, бирок эч качан багынып бербеймиз. Ошондо деле ар дайым жеңишке жетем дей бербей, жеңилүү ызасын тартканды да үйрөнүү керектигин унутпаңыз. Мына ушул нерселер сизди өстүрөт, алга сүрөйт. Ар бир демди ыраазычылык менен кабыл алыңыз. Жашоону кубаныч менен кабылдаңыз. Өлгөнгө чейин эле өзүңүздү көмбөңүз. Чыныгы бакыт колуңуздагы болгон нерсеге ыраазы болуу. Ыраазы бол, жаша. Ар бир көзүрмөмдөн рахат ал. Достор, бул Супер Булак каналы. Бизге катталып, лайк басканды унутпаңыз.